Çok sыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Кудай өзүңүз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында, бул дүйнө мыйзамсыздыктарга жана күнөөгө батып турган учурда бизди биринчилерден болуп чакырып алып, куткарып, ыйыктап, мындан аркы жашообузду бир гана сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашай тургандай кылып, дайыма биз менен чогуу болгондугуңуз үчүн ыраазыбыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындар бул кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимдерин сактап, жакшы кабарды кайраттуулук менен таркатып, күн сайын куткарылган адамдардын саны көбөйүп, сиздин иштериңиз аткарылышын каалайбыз. Кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимдерин сактап келе жаткан биздин баардык бир туугандарга Кудай өзүңүздүн керектелүүчү сөзүңүздү, күчүңүздү мол кылып төгүп берип, көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болуу менен сизге кубаныч тартуулагандай болушсун. Ошондой эле бул сөздү таркатып жаткан баардык биздин пасторлорго, насаатчыларга Кудай өзүңүздүн акылмандыгыңыз жана күчтүү сөзүңүз менен чогуу болушуңузду суранабыз. Ооруп жаткан адамдарга Кудай өзүңүз чың ден соолук берип, мындан аркы жашоосун жакшы кабар таркатуу үчүн сиз колдоно турган адамдардан болушун дагы суранып сыйынабыз. Коронавирус пандемиясына карабастан азыркы учурда сиздин ырайыңыздын негизинде өткөрүп жаткан конференция үчүн дагы ыраазыбыз. Эми 5-чи съезд конференция бүтүп, 6-чы съезд башталайын деп турат. Акыркы калган 7-чи съездде дагы Кудай өзүңүз иштеп, чогуу болуп, бул учурда да көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болуп, сизди даңктай тургандай бололу. Бул улуу иштериңиз үчүн кызмат өтүп жаткан биздин баардык бир туугандарга Кудай өзүңүз аларды бекемдеп жардам бериңиз. Бул саатта дагы бизге керектелүүчү өз ырайыңызды, биз бара турган жолду үйрөтүп, ачык кылып бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Биздин жүрөктөрүбүздү өз сөзүңүз менен толуктап, бир дагы адам сиздин ырайым сөзүңүздөн алыстабай тургандай кылып жардам бериңиз. Бул саатты толугу менен ыйык рухтун жетеги менен жетектеп берүүңүздү суранып, биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасы даярдаган ырды чогуу угабыз. 우리를 가진
сиздерге. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Иврейлерге жазылган кат 2 бөлүм. Иврейлерге жазылган кат 2 бөлүм. Бир миң 218 бет. Иврейлерге 2 бөлүм 1 аяттан баштап окуйбуз. 3 аятка чейин, 4 аятка чейин окуйлу. Иврейлерге 2 бөлүм 1ден 4гө чейин. Ошондуктан ишенимден тайбаш үчүн уккан сөзүбүзгө өзгөчө маани беришибиз керек. Эгерде периштелер аркылуу жарыяланган сөз милдеттендирүүчү сөз болгон болсо, ар бир күнөө тил албастык тиешелүү жазасын алган болсо, ушундай улуу куткарылууну барк албай койсок, анда биз жазадан кантип качып кутулабыз? Башында Теңир тарабынан жар салынган бул куткарылууну бизге андан уккандар ырастап беришти. Кудай да аны өзүнүн керемет жашаандары, ажайыптары, ар түрдүү күчтөрү жана өз каалоосуна жараша ыйык рухту бөлүштүп берүүсү менен күбөлөндүргөн. Ушуга чейин окуйбуз. Коронавирус пандемиясына байланыштуу 2,5 жыл бою биз сиздер менен эркин түрдө жыйындарда чогула албай, конференциядагы өткөрө алган эмеспиз. Азыркыга чейин пандемия толугу менен бүтө элек. Бирок ошого карабастан быйыл биз кыйынчылыктары жок конференцияны өткөрө алдык. Азыркы саатта 6 съезд конференциясы бардык окуучуларга арналган конференция болуп өтүп атат. 19 числодон баштап акыркы 7 съезд болуп өтөт. Эч кандай тоскоолдуктар, эч кандай кыйынчылыктар жок. Конференция өтө жакшы Кудайдын жардамы менен өтүп жатат. Көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болушту деп үмүттөнүү менен бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирип, ошондо андан сырткары бардык биздин бир туугандарга дагы терең ыраазычылык билдиргим келет. Силерге дагы кызык болсо керек, ошондуктан 5 съездге чейин өткөн конференциянын статистикасы менен чогуу бөлүшө кетейин. 1, 2, 3, 4, 5 съезддер аркылуу конференцияда жалпысынан алганда 44.607 адам катышышты. Алардын ичинен жаңы конференцияга катышкан адамдардын саны 6588 адам. 5 съездге чейин бардыгы биригип сууга чөмүлдүрүлгөн адамдардын саны 4093 болду. Андан сырткары 5 съездге чейин ошол биздин конференция өтүп жаткан лагерибизге ар кандай жардамдар болуш үчүн акчалай каражат менен дагы жардам берген бир туугандар болду. Алардын суммасын айта турган болсок, 287.795.600 вонду түздү. Жалпысынан айтканда, Кудайдын жардамы менен бардыгы жакшы өттү. Кудайдын чоң керемет иштери дагы аткарылып, куткарылган адамдардын саны көп болду. Ошондуктан алдыда сөздү өткөргөн бардык биздин пасторлорго, насаатчыларга, ошондой эле бирге баарлашууларды өткөрүп берген бардык биздин бир туугандарга, ушул конференцияга катышып берген бардык бир туугандарга жалпысынан чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ыйса Машаяк айтып кеткендей, менин ысымым үчүн 2 же андан көп адам чогулса, мен да ошол жерде алардын арасындамын. Жалгыз болгондо да Кудай иштеши мүмкүн, бирок
колдон келишинче 2 же андан көп адам чогулган болсо, куткарылган адамдар бирдей максат үчүн, бирдей бир ой менен сыйынып даярдана турган болсо, сөзсүз түрдө Кудай алар аркылуу дагы иштейм деген сөздүн мааниси. Ушул конференция аркылуу да көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болду деп ишенимин. Дагы да куткарыла элек адамдар боло турган болсо, аларды таштап койбостон чогуу жардамыңыздарды көрсөтүп, биримдикте сөзсүз түрдө аларга дагы жардам беришиңиздерди суранып кетемин. Бүгүн сиздер менен чогуу конференцияда жаңыдан куткарылууга ээ болгон адамдар, ошол аркылуу бекемделген адамдар дагы болгондуктан сиздерге мындай пайдасы тие турган сөз менен бөлүшөйүн деп чечтим. Бир эле конференция эмес, конференциядан сырткары ар кандай баарлашуулардын негизинде же болбосо интернет аркылуу, семинарлар аркылуу ар кандай жолдор, ыкмалар менен жакшы кабар сөзү адамдарга жеткирилип жатат. Ошол жакшы кабарды уккан сөздөрдүн арасынан чынында куткарылууга ээ болгон адамдар бар. Кээ бир адамдар бир эле заматта бир эле сөз угуп куткарылууга ээ боло алышат. Кээ бир адамдар болсо түшүнбөгөндүктөн бир нече ирет ошол сөздү угуп, андан кийин кабыл алган адамдар да бар. Конференция учурунда дагы бир нече съездге катышып, андан кийин куткарылууга ээ болгон адамдар дагы кездешишет. Кудайдын сөзүн уккан адам баардыгы эле куткарыла бере турган болсо, анда аябай көп санда куткарылган адамдар болмок. Бирок сөздү уккан күндө дагы ишенимде бекем боло албаган адамдар болгондуктан бир аз Кудайдан алыстап кеткен адамдар бар. Кээ бир адамдар жыйынга келгени келишет, бирок ишеними жок эле, ал келе бериши мүмкүн. Кудайдын балдары катары татыктуу жашагандын ордуна бул дүйнөнүн адамдарындай болуп, бул дүйнөгө берилүү менен бул дүйнөнүн аркасынан ээрчип кеткен адамдар дагы бар. Албетте ал адамдар машаякчы катары татыктуу жашоо менен жашай албаган адамдар. Куткарылууга ээ болдум деп күбөлөндүрүү сөзүн айтышат, бирок чынында ошол адам куткарылууга ээ болгонбу же жокпу деген шек келтирген адамдар дагы кездешет. Кимде ким куткарылууга ээ болдум деп күбөлөндүргөн болсо, албетте биз ал менен чогуу сүйүнүп, кубанычка толобуз. Бирок жүрөгүбүздө айтабыз, мейли карап көрөлү, байкаштырып көрөбүз деп. Жаңы куткарылган адам куткарылууга ээ болдум деп айтып атса, силер азыр көрөбүз, чынында эле куткарылган адамсыңбы деп ага бетине айтпастан, ичибизден эмне жөнүндө ойлойбуз. Чынында эле ошол куткарылган адам катары, Кудайдын баласы катары татыктуу жашоо менен жашайбы? Өзгөрүүлөр анын жашоосунда болуп өтөбү же жокпу? Ошону байкаштырып көрүшүбүз керекпиз. Бардык собранияларга, бардык чогулуштарга ал келеби? Чогулганга аракет кылгыла деген сөз боюнча бардыгыбыз биримдикте чогулуу менен баарлашууда, маектешүүдө чогуу болушубуз керекпиз. Ошондо гана биздин ишенимибиз дагы бекемделип өсөт. Адам бул дүйнөгө төрөлгөндө деле өз алдынча ал чоңое албайт. Төрөлгөндө дагы өзү билип төрөлө албайт. Андан сырткары төрөлгөндөн кийин дагы өз алдынча эле чоңоюп кетпестен, биринчиден төрөлгөн байкеси, эжеси, ата энеси, ошолордун жардамы менен, андан кийин мектепке баргандан кийин мектептеги адамдардын жардамына ээ болуп, же болбосо чоңойгондон кийин коомго аралашуу менен, коомчулуктагы ар кандай жардамдарга ээ болуу менен ал мындан дагы чоңоет, өсөт. Акырындык менен ошол өзүнүн деңгээлине жетүү менен адам инсан катары болот. Ошондо сыяктуу эле куткарылган адамдар дагы жаңыдан куткарылууга ээ болуп эле ал бат эле өсүп кетпестен, биринчиден куткарылууга ээ болгон адамдардын жардамына муктаж болот. Күн сайын Кудайдын сөзүн угуу менен ал бардык түшүнөт. Жалгыз ал эч качан өсө албайт.
өсүү деңгээлине дагы жете албайт. Ошондуктан куткарылдым деп коюп эле андан кийин бир дагы собранияга, чогулуштарга баарлашууга келбесе, анда ал адамда кандайдыр бир көйгөйлөр бар деп айтсак болот. Кээ бир адамдар жыйынга келген учурда өзүнүн жүрөгүнө жакпаган адамдар болушу мүмкүн. Алардын аткарган иштери дагы өзүнүн көңүлүнө жактырбаган адамдар дагы болушу мүмкүн. Куткарылган адам болгон күндө дагы ал кандайдыр бир катачылыктарды кетирип алышы мүмкүн. Аны көрөт дагы аны жактырбайт. Өзүнүн кемчиликтерин билбестен ал башка адамдарды гана көрөт, алардын кылган иштерин гана байкаганга аракет кылат. Ошонун жыйынтыгында мен ошол адам үчүн жыйынга барбайм деп айтышат. Ал чоң адашкандык болуп саналат. Эгерде Кудай бизди ошол касиеттерибизге, характерибизге, мүнөздөрүбүзгө жараша бизди куткара турган болсо, анда бир дагы адам куткарылууга ээ боло албайт болчу. Кичинекей кезинде балдар ата энесинин сөзүн укпаса дагы, катачылык кетирсе дагы, ата эне бардык балдарды бирдей сүйөт, бирдей жакшы көрөт. Азыр кичинекей болгондуктан ал ата энесинин жүрөгүн түшүнө албайт, каалаган нерсесин аткара албайт. Бирок кийин чоңойгондон кийин бардык ата энесин барктаганга, сыйлаганга аракет кылат. Ыйык жазууда айтылгандай, сүйүү деген бардыгын жаап коет, баарына ишенет, баарынан үмүт үзбөйт, баарын көтөрөт деген сөз бар. Кудай бардыгыбызды кандай болсок, ошондой кылып бардыгыбызды кабыл алат. Кемчиликтер бар адамдарды дагы биз аркылуу бизди өзгөртүү менен Кудайдын иштери аткарылышы үчүн, бардыгыбыз жеткилең болгондугубуз үчүн Кудай өзүнө чакырып алган жок. Биз дагы алсыз, күчсүз адамдарбыз. Ошондуктан бардыгыбыз биримдикте Кудайдын сөзүн үйрөнүү менен бир тил алчаакта жашай турган боло турган болсо, Кудай сөзсүз түрдө биз аркылуу чоң иштерди аткарат. Мен жалгыз эч нерсе кыла албаймын, бирок биз чогулгондо бардыгын аткара алабыз. Ошондуктан биз деп аталган коомдо чогуу болушубуз керекпиз. Андан сырткары куткарылууга ээ болдум деп деле, бирок эски табиятынан ал дагы да кутула элек болушу мүмкүн. Дагы жакшы айырмалап биле элек адамдар болушу мүмкүн. Ошондуктан жыйынга келгенде Кудайды даңктап ырдайбыз, Кудайдын сөзүн угабыз, баарлашууга ээ болобуз. Андан кийин жыйындан чыккандан кийин кайрадан эле ойлогон ою, кылган иштери дүйнөнүн адамдарындай болуп жашай боло турган болсо, анда ал адам чынында куткарылган адамбы же жокпу, ошону байкаштырып көрүшүбүз керекпиз. Эгерде руханий жашоодо ал өсүү деңгээлине ээ боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө ал өзгөрүлөт жана айырмалап биле баштайт. Жакып 2-бөлүм 18-аятта: сенин ишенимиң бар, ал эми менин иштерим бар. Мага ишсиз ишенимиңди көрсөт, мен болсо сага иштерим аркылуу ишенимимди көрсөтөйүн. Ишеним бул биздин жүрөгүбүздө, ичибизде аткарылат. Эгерде ишеним чынында жүрөгүбүздө аткарылган болсо, сөзсүз түрдө өзгөрүүлөр болуп өтөт. Өмүр бар жерде сөзсүз түрдө өзгөрүү деген нерсе болот. Андан кийин жемиш алып келген учур пайда болот. Жаныбарлар дагы, өсүмдүктөр дагы эле ошондой. Алардын дагы өсүү процесси болот. Андан кийин өзгөрүүлөрдү байкасак болот. Куткарылгандан кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин акырындан өсүп, ошол деңгээлге жеткен чыныгы машаякчынын мүнөзүн байкай алсак болот. Ошондуктан бири-бирибизге биз кечиримдүү болушубуз керекпиз, чыдамдуу болушубуз керекпиз. Алсыз адамдарга жардам берүүбүз менен бири-бирибизди көтөрүшүбүз керекпиз. Ошондуктан азыркы учурда конференциядагы көптөгөн адамдар сөз угуп жатышат. Сөз 1-күндөн 3-күнгө чейин 4 күн, 3 түн сөз угушат.
Сөз бүткөндөн кийин пасторларга, насаатчыларга баарлашууга келишет дагы, чогуу сөз түрдө суроо жооп кылып убактарын өткөрүшөт. Жыйынга келгенибиздин максаты сөз үйрөнүш үчүн келебиз. Анткени ишеним уккан сөз аркылуу пайда болот. Ал эми уга турган сөз Кудайдын сөзү. Кудайды биз жөн эле каалашыбызча биле бербестен, ыйык жазууда жазылган Кудайды таанып билишибиз керекпиз. Жакан 1-бөлүм 1-аятта эң башында сөз бар болгон. Сөз Кудай болгон. Кудай бар болгон деп жазылган жок, сөз бар болгон деп жазылат. Кудай адамдарга өзүн көрсөткөндө ал сөз аркылуу көрсөтөт. Биз көзүбүзгө көрүнбөгөн адам менен сүйлөшө алабыз го. Мисалы үчүн телефон аркылуу, интернет аркылуу, кат аркылуу, билдирмелер аркылуу. Ошол сүйлөшүү аркылуу аны менен диалог жүргүзүп отуруп, анын кандай адам экендигин, кандай ою бар экендигин, кандай мүнөзгө ээ экендигин биз биле алабыз. Ошондуктан ал адам менен жолуга албасак дагы, улам сүйлөшүү аркылуу ал адам жөнүндө изилдеп биле алабыз. Ал адам мен жөнүндө кандайча ойлоп жатат деген терең сүйлөшүүгө, баарлашууга ээ болобуз. Андан кийин жолуккандан кийин биз көптөн бери бири-бирибизди тааныган адамдарга окшоп сүйлөшө алабыз. Эмне үчүн? Анткени буга чейин бири-бирибиз жөнүндө билип, изилдеп үйрөнгөнбүз. Адам баласынын ою кандай, мен жөнүндө кандайча ойлойт, ал жөнүндө биз биле албайбыз эгерде ал сүйлөбөсө. Кудай дагы өзүнүн сөзүн адамдарга айтат. Биз ошол Кудайдын айткан сөзүн угушубуз керекпиз. Кудай ар бир адамдын Кудайдын сөзүн угуусун каалайт. Анткени Кудайдын сөзүн үйрөнүүбүз менен Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн дагы түшүнө алабыз. Сөз аркылуу Кудай менен жолугабыз. Ошондуктан сөздү билгенибиз бул Кудайдын өзүн билгенибиз болот. Кээ бир адамдар Кудайдын сөзүн такыр эле билишпейт. Ал сөздүн мааниси Кудайды билбегендиги. Ошондуктан биз жекшемби күндөрү, 3-күндөрү да качан жолуккан болсок, күн сайын сөздү угушубуз керекпиз. Эгерде ыйык жазууну жакшылап изилдеп, жакшылап биле турган болсок, Кудай менен жолуга алабыз. Кудайды таанып биле алабыз. Жеремия 29-бөлүм 13-аятта: эгерде мени чын жүрөктөн издесеңер, анда табасыңар. Чын жүрөктөн издесек, Кудайды кандайча издейбиз? Тоонун чокусуна барып Кудайды деп издеген болобузбу? Өзгөчө бир белгиленген жерге барып издегенибиз эмес, сөз аркылуу. Куткарылган адамдардын ичинде Кудайдын сөзү ар дайым чогуу болот. Ыйык рух адамдар аркылуу сөздү жеткирет дагы, биз уга тургандай кылып, биз түшүнүп, маани бере тургандай кылып. Ошондуктан пайгамбарчылыктарды окугандар жана уккандар, андагы жазылган сөздөрдү кармангандар бактылуу деп айтылат. Сөз түрдө угушубуз керекпиз. Биринчиден түшүнгөн адамдарга жеткирип, андан кийин биз ошол сөздү угушубуз керекпиз. Угуп эле тим болбостон, жүрөгүбүз менен жашообузда кыймыл аракетибиз аркылуу сөз түрдө ошол сөздөрдү иш жүзүнө ашырышыбыз керекпиз. Уккан сөздөрүбүздү кээ бир учурда бир кулагы менен угат дагы бир кулагынан чыгып кетет. Андай болбошу керек, андайга жол берүүнүн кереги жок. Кудайдын сөзүн угуп, кулактарыбыз менен жүрөгүбүзгө терең катып алышыбыз керекпиз. Жүрөгүбүздүн түпкүрүнө Кудайдын алдында күнөө кылбаш үчүн мен сенин сөзүңдү жүрөгүмө катып алдым. 118-забур 11-бөлүмдө айтылат. Куткарылгандан кийин биз дагы күнөө кетирбешибиз үчүн, күнөө кылбашыбыз үчүн сөздү жүрөктөрүбүзгө толтурушубуз керекпиз. Сөздү жөн эле сумкабызга, же болбосо полкага салып койбостон, улам кайталап угуп, үйрөнүп, колдон келишинче аяттарды жаттап, андан кийин ал сөздөрдү
жүрөгүбүзгө сактагандан кийин ой жүгүртүшүбүз керек. Канчалык биз көп сөздү жаттаган болсок, ошончолук ошол сөздөр жүрөгүбүзгө сакталат, катылат. Ыйык рух болсо биздин болгон сөздөр жүрөгүбүздө болгон сөздөр аркылуу бизди жетектейт, бизди Кудайдын балдары катары өзгөртөт. Кудайдын эркин аткарып жашай турганга бизге жардам берет. Ага керектелүүчү кайраттуулукту, акылмандыкты жана Кудайга жакындай тургандагы мүмкүнчүлүк түзүп берет. Эгерде Кудайдан алыстай турган болсок, анда бул дүйнөгө жакындаган болобуз. Еврейлерге 2-бөлүмдү карасак, 2-бөлүм 3-аятты карасак, ушундай улуу куткарылууну барк албай койсок деген сөздөр жазылат. Ыйык жазууну изилдеп жатканыбыздын эң биринчи максаты куткарылышыбыз үчүн. Жакан 5-бөлүм 39-аятта ыйык жазууну изилдеп жатасыңар, ал аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болосуз деп ойлойсуңар. Анткени ыйык жазуу болсо мен жөндө күбөлөндүрөт. Кудайдын ырайымы аркылуу биздин жаныбыз куткарылууга ээ болот. Куткарылууга ээ болуу, түбөлүк өмүргө ээ болуу, жогорудан төрөлүү бардыгы бир маанидеги сөздөр. Ушунчалык улуу куткарылуу. Эфестиктер 2-бөлүм 8-аятта силер ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Кудайдын ырайымы аркылуу биздин ишенимибиз менен, Кудайдын сөзүнө ишенүү менен ырайым аркылуу куткарылууга ээ болдук. Биз кандайдыр бир иш аткарып анан куткарыла турган болсок, анда ал ырайым болбойт. Мисалы үчүн адам иштеп туруп андан кийин эмгек акысын ала турган болсо, ал эмгектенгендиги үчүн өз акысын алган болот. Тозокко бара жаткан адам жакшы иштерди жасап, ал куткарылууга ээ боло албайт. Дүйнөдөгү болгон нерсесин бардыгын берип, ал куткарылууга ээ боло албайт. Мисалы үчүн дүйнөдөгү эң бай адам бүт байлыгын Кудайга арнаганда куткарылууга ээ боло алабы? Албетте жок. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Ырайым деген сөз менен белек деген сөз бир маанидеги сөздөр. Бирок азыркы учурда көптөгөн адамдар жыйынга барганы бул Ыйсага ишенгендеги. Жакшы ишенген болсо анда бейишке барат деп адашышат. Ишенишет, бирок жакшы деген сөздү кошушат. Ишеним деген сөзгө жакшы деген сөздү кошуп коюшат. Жакшы ишенишиң керек деп. Сынатоочпу, тактоочпу билбейм, бирок адамдардын ою боюнча Ыйсага ишенишиң керек, бирок жакшы ишенишиң керек, жакшы иштерди аткарышың керек деген ырайым плюс өзүнүн адилдиги деп. Канчалык ал жакшы иштерди аткарышы керек? Өлгөнгө чейин аткарган күндө дагы ал аркылуу аткарылбагандыктан бул Кудайдын бизге берген бекер белеги, ырайымы. Кудайдын ырайымынын баалуулугу жок болгондугу үчүн бизге берген жок. Адамдын колунан келбегендиги үчүн Кудай бардыгыбызга бекер белек кылып берди. Бул сөздүн мааниси эмне? Биздин кетирген күнөөлөрүбүз үчүн Кудай өзү кун төлөп бизге белек катары бериши керек. Ошол себептер менен Ыйса Машаяк бизди куткарып алышы үчүн адил болгон күнөөсүз Машаяк күнөөлүү адамдар үчүн өз канын төктү. Ошол эң чоң ырайым болуп саналат. Качан ырайымга ээ болуп ишенген учурда биз куткарылууга ээ болобуз. Жаныбыз куткарылат, жогорудан төрөлөбүз. Ошондуктан бүгүн сиздерге айта турган темам Кудайдын адамга берген эң чоң белеги деп мен атап койдум. Кудайдын бизге берген эң чоң белеги бул куткарылуу, жаныбыздын куткарылышы. Азыркы учурда коронавирус пандемиясына байланыштуу көптөгөн кыйынчылыктарды баштарыбыздан өткөргөндүктөн
мамлекеттен ар бир адамдарга берилген жардам болгон. Мисалы үчүн соода тармагында иштеген адамдар же болбосо тамак аш жасоо тармагында иштеген адамдар банкрот болгондуктан, жашоосунда ар кандай кыйынчылыктар пайда болгондуктан мамлекет тарабынан ар кандай жардамдар берилген. Бир эле ошол бизнес же болбосо соода тармагында гана эмес, ар бир адамдарга жеке мамлекеттин жараны деп аталган адамдардын баардыгына мамлекет тарабынан же болбосо акимият тарабынан, мэрия тарабынан ар кандай жардам берилген. Мага дагы билдирме келиптир. Ошол Кёнгидо мэриясынан мага 100.000 вон которулуптур. Дагы да аны корото элекмин. Чынында экономиканы сактап калыш үчүн мамлекет тарабынан берилген жардам. Кыйынчылык болсо дагы эптеп жашооңорду улантып жашагыла деген мааниде. Бирок адамдар ошол жардамды убагында ала албаган болсо, колдон келишинче жардамды алайын деп бүт аракетин жумшап, убагында алып калайын деп чуркашат. Кээ бир адамдар 100.000 же болбосо 1000, 10.000 вонго чейин алышат. Ошол жардам берилип аткан учурда жардамды коюп берип албайын деп ушунчалык аракеттерди кылып чуркап жүрүп алышат. Ал эми Кудайдын берген ырайымына алар аракет дагы кылышпайт. Тозокко бара жаткан адамды куткарып алып бейишке жибериш үчүн Кудай чакырат. Кудайга ишенген ар бир адам өлбөстөн түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берет. Белек берип жаткан учурда ооба рахмат деп алышыбыз эле жетиштүү болот. Белек берип жатса дагы жок, мен азыр эмес, кийин алайынчы деп адам өзү баш тартат. Же болбосо белекти мен сөз алышым керекпи деп ар кандай ойго батат. Мисалы, бир адам талмашалап бир лотереяны сатып алат экен да, анан кийин ал лотерея өтө чоң суммага ээ экен, бирок ал мурдун арчыйт дагы, анан кийин лотереяны ыргытып жиберет. Айылдагы адам аны кагазды таап алат дагы, анан тамеки жасап аны чегип коет. Бирок элестетип көрсөңүздөр, ошол кагаздагы жазылган 10 миллиард вон талаага кетет. Эгерде адам ошону уккан болсо, кийин ал өзүн асып өлүп калат болуш керек. Анткени ушунчалык эмне кыларын билбегендиктен. 10 миллиард вонго ээ болсо эмнени гана кыла алат эле. Лотереядан утуп алган адамдар дагы кездешет. Бирок бизге берилген улуу куткарылууну канчалык баалуу экендигин адамдар билбестен, анан көзгө көрүнгөн же болбосо акчага байлануу менен жашашат. Бекер берип жаткан Кудайдын ырайымына көңүл дагы бурушпайт. Эмне үчүн? Азыр дагы сиздер дагы башыңыздардан өткөрсөңүздөр керек. Азыр өтө көп мошенниктер бар, телефон аркылуу алдамчылык кылган адамдар. Ар кандай жакшы сөздөрдү сүйлөшөт дагы адамдын акчасын тартып алат. Ошондуктан адамдар ушунчалык коркуп калгандыктан бекер десе бардыгы жүрөктөрү түшүп калган. Кээ бир учурда телефонун ичине кирип карасаң, ноутбук өтө жакшы акыбалдагы ноутбук силерге бекер берилет. Бүгүн бир күн гана деп билдирме келиптир. Анан мен телефон чалсам, мага эч ким чалбай койду. Албетте мен андайлар нерселерге ишенбеймин. Бул дүйнөдө жөн эле бекер нерсе берилбейт. Кудай бекер берип жатат десе, ал дагы алдамчылык экен деп ойлогон адамдар дагы бар. Адашкан адамдар. Кудай гана бардык адамдарга бекер бере ала турган Кудай. Ошондуктан улуу
куткарылууну барк албай коюшу мүмкүн. Еврейлерге 2-бөлүм 1-аятты кайрадан окусак, ошондуктан ишенимден тайбаш үчүн уккан сөзүбүзгө өзгөчө маани беришибиз керек. Бардык уккан сөзүбүздү еврейлерге 1-бөлүмдө жазылган сөздөрдү уккан сөздөрдү деп айтылат. Ал эми бизге айтылган сөздөр, буга чейин конференциядан уккан сөздөр, семинарлар аркылуу уккан сөздөр, жыйын аркылуу уккан сөздөр, уккан сөзүбүзгө өзгөчө маани беришибиз керек. Колоссалыктар 1-бөлүм 5-6 аяттарды карасак, ал жөнүндө силер мурун эле уккансыңар. Чындык сөзүнөн, жакшы кабардан уккансыңар. Чыны менен аны таанып билген күндөн тартып, Израиль элинен башталган бул жакшы кабар сөзү Европага чейин жетип, андан кийин бир айланып, андан кийин бизге Кореяга чейин жетти. Ушул жакшы кабар сөзү дүйнө жүзүнө таратылат, ошондон кийин гана дүйнөнүн акыры келет. 3400дөн ашык тилге которулган китеп, дүйнө жүзүнө таркаган бул китеп, бул жакшы кабар бизге дагы жетти. Бүт дүйнөгө тараган ошол жакшы кабар силерге дагы жеткен. Кудайдын ырайымын угуп, аны чыны менен таанып билген күндөн тартып, угуп чындык экендигин таанып билишибиз керекпиз. Эми ошол уккан сөзүбүзгө өзгөчө маани беришибиз керек. Өтө кылдаттык мамиле кылышыбыз керекпиз. Жакшылап угушубуз керекпиз. Маани беришибиз керек. Чын жүрөктөрүбүз менен Кудайдын сөзүн, көптөгөн сөздөр жазылат. Куткарылууга ээ боло ала турган сөздөр ушунчалык баалуу сөз болгондуктан биз чын жүрөктөрүбүз менен кабыл алып, таанып билишибиз керекпиз. Ошондо гана күнөөлөрүбүз кечирилет, куткарылууга ээ болобуз, жогорудан төрөлөбүз, Кудайдын балдары болобуз, асман падышачылыкка бара турган адамдар болобуз. Ошону барктабастан кой берип жибере турган болсок, ишенимден тайбаш үчүн уккан сөзүбүзгө өзгөчө маани беришибиз керек. Тайбаш үчүн деген сөз эмнени билдирет? Мисалы үчүн бир адам бир бизнес менен алек болуп жатып, алдыга чыгам деп атып, андан кийин такыр эле артка кетип калат, банкрот болот. Акча таап, эми жакшы жашоо менен жашайм деп ойлоду эле, бирок тескерисинен кетип калышы мүмкүн. Куткарылуу сөзүн укту, бирок башында айланды дагы, анан кийин ал жок болуп кетти. Адашып кетип калды. Тайып кетти. Уктабагыла, Силер дагы тайып кетпешиңер үчүн мисалы үчүн кеме белгилүү бир жерди көздөй сүзүп бара жатат дагы, анан кийин капысынан толкун келет, бороон болот, анан багытынан чыгып кетет дагы, ал сүзүп кетип талкаланып калышы мүмкүн, чөгүп кетиши мүмкүн. Кудайдын сөзүн укканын укту, бирок ал сөздү түшүнө албастан ишенимиңерден тайбаш үчүн ар бир сөзгө маани бергиле, абайлагыла. Биринчи жаканды чогуу ачалы. Бул жерди белгилеп коебуз дагы. 1-жакан 2-бөлүмдү чогуу ачабыз. 1126 бет. 1-жакан 2-бөлүм 24-аят. Чогуу окуйбуз. Башынан бери эмнени уксаңар, ошол ичиңерде жашасын.
Эгерде башынан бери укканыңар ичиңерде жашаса, анда силер да уулдун жана атанын ичинде жашайсыңар. Башынан бери эмнени уксаңар, ошол ичиңерде жашасын. Башынан эмнени уктук эле? Кудайдын ырайым сөзүн, жакшы кабарды укканбыз. Башынан бери укканыңар ичинде жашаса, ошол сөз жашасын, агып кетпестен. Ошол сөз биздин ичибизде аткарылыш үчүн бекем ишенүү менен олку солку болбостон сактап калышыбыз керекпиз. Эгерде агып кете турган болсо, мисалы үчүн бороон боло турганын, толкун боло турганын билген кеме эмне кылышы керек? Якорду, кайырмак темирди ыргытышы керек. Кайырмакты билесиздер да, кайырмак темирди. Ошол жерге түшүрүлөт дагы, анан кийин кемени бекем кармап калыш үчүн өз жардамын, өз ролун аткарып берет. Ошондуктан Кудайдын убадасы бул якор, кайырмак темирге окшош. Кудайдын чындык сөзү болгон сөзгө ошол бекем кайырмак темирдей кылып биз такап аны сактап калышыбыз керекпиз. Жакшы кабар сөздү кайрадан угуп, кайрадан кайталап угуп, силердин ичиңерде жашаган болсо, анда силер да уулдун жана атанын ичинде жашайсыңар. Сөз менин ичимде болгондо, сөздү мен түшүнүп, сөздү кабыл алып менин ичимде жашаган болсо, Кудайдын астында бекем жашаган адамдардан болуп, ыйык рухтун жетеги менен жашаган болобуз. Ошондуктан 1 Корунтуктарга жазылган кат 2-бөлүм 12-аятта силер бул дүйнөнүн рухун эмес, Кудайдын рухун кабыл алдыңар. Кудайдын бизге берген ырайымын түшүнүшүбүз үчүн Кудайдын рухун кабыл алганбыз. Кайсыл адамга? Кудайды чынында, чын жүрөктөн, чын дилинен издеген адамдарга. Кээ бир адамдар сөздү уккан угушат, бирок кайдыгерлик менен угушат. Жакшы сөз экен. Сөз жакшы экен, бирок анын жүрөгү такыр эле башка жакта. Угуп, кайрадан кайталап угуп, укса дагы анын сөз анын жүрөгүндө жок, бардыгы агып кетти. Бирок эмне болуп жатканын адам өзү дагы билбейт. Эгерде биз Кудайдын сөзүн барктабай кое турган болсок, анда чоң иштер болуп өтөт. Коркунуч менен биз кабыл алышыбыз керекпиз. Маани бербей кое турган болсок, ал суу дагы, сөз дагы агып кетип калышы мүмкүн. Эгерде ишенимизде бекем болбой турган болсок, анда кайрадан уламдан улам кайталап угушубуз керекпиз. Бир нече жыл угуп, кайрадан угушубуз керекпиз. Эгерде ишенимде бекем болбой туруп анан өлүп кала турган болсо, анда ал тозокко бара турган адам болот. Эң башынан уккан сөз силердин ичиңерде жашасын. Эгерде башынан бери укканыңар ичиңерде жашаса, анда силер да уулдун, Машаяктын жана атанын ичинде жашайсыңар. Биз денебиз бул дүйнөдө жашайт. Куткарылган күндөн тарта мен Машаякка таандык адаммын. Машаяк ар дайым менин ичимде жашайт. Мен анын ичиндемин. Жакан 14-бөлүм 20-аятта силер менин ичимде экениңерди, мен силердин ичиңерде экенимди ошол күнү түшүнөсүңөр. Силер дагы менин ичимде болосуңар. Бул өтө таң калыштуу нерсе. Эгер адам бул сөздү түшүнбөгөн болсо, эмне мааниге ээ экендигин дагы билбейт.
Кандай болгон күндө дагы башынан бери эмнени уксаңар ошол ичиңерде жашасын. Кудайдын сөзү башка жакка агып кетпеш үчүн силердин жүрөгүңөрдө бекем сакталышы керек. Сиздердин жүрөгүңүздөрдө эмне бар? Бул дүйнөгө болгон көз арта турган нерсе ач көздүккө толгонбу жүрөктөрүңөр? Жүрөктөрүбүздү бошотушубуз керекпиз. Кудайдын сөзү толуш үчүн. Ар бир уккан сөзүбүз унутуп калбастан сөзсүз түрдө жүрөгүбүздүн түпкүрүнө жакшы сактап коюшубуз керекпиз. Тайып кетпешиңер үчүн ар бир уккан сөзүңөргө маани бергиле. Кудайдын сөзүнөн тайып кете турган болсок, анда чоң коркунучтар пайда болот. Илгерки убакытта болсо адамдар резина өтүктөрдү кийишчү эле, ошол учурда дагы резина өтүк табылбастан өтө баалуу болуп саналган. Дайыма аны кийип жүрөсүң, адамдар жок жерден чечип аласың, айрылып калбасын деп. Резина өтүк дагы ошол учурда өтө баалуу эле. Резина өтүктү кийип алып, андан кийин бир аз суу жерден же болбосо арыктан басып өтө турган болсоң, эгерде ошол резина өтүгүң бутуңан чечилип анан кийин сууга агып кете турган болсо эмне кыласың? Ой, эмне кылмак элем? Жакшы билип карап туруп анан кийин мейли резина өтүгүм жакшы бар деп карап отурамбы? Жок, артынан чууркап барып, кыйкырып аны токтотуп кармап аламын. Менин кичинекей кезимде ошол учур бар эле. Резина өтүк сууга агып бара жаткан болсо, эмне кылган күндө дагы аркасынан чуркап барып аны кармап калганга жетишишиң керек. Биздин жүрөгүбүздөгү куткарылуу сөзү бар болуп, анан кандайдыр бир иштердин негизинде ал сууга агып бара жатса, ага көз жумуп эле карап отура берсек болобу? Андай болбошу керек. Түшүнбөгөн учурда эсибизде, башыбызда айланат дагы, анан кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин ал унутулуп калат. Лука 8-бөлүмдү чогуу ачалы. Лука жазган жакшы кабар 8-бөлүм. Кандайча ал сөз жок болуп кетет, ошону карай эле. Лука жазган жакшы кабар 8-бөлүм. Лука жазган жакшы кабар 8-бөлүм 11-12 аяттар. Бул үлгү насаат аңгеменин маанисин мындай: үрөн Кудайдын сөзү, жол боюна түшкөн үрөндөр сөздү уккан адамдарды билдирет. Бирок кийин шайтан келет да алар ишенбесин, куткарылбасын деп жүрөктөрүнөн сөздү алып кетет. Ыйса Машаяк бул үлгү насаатты мындайча түшүндүрүп берет. Көптөгөн сөздөр бар. Ал сөздөрдүн ичинен биздин жаныбыз куткарылууга ээ боло турган сөздөр бар. Үрөн бул Кудайдын сөзү. Уруктун ичинде өмүр бар. Бирок ошол урук жол боюна түшөт. Жолдун боюна түшүп калган үрөн ал тамырын терең жеткире албайт. Тамыры жерге кирип, ал чыкканда гана өсүп чыгат дагы, андан кийин өсүмдүк болуп жашылданат. Жол боюна түшкөн үрөндөр сөздү уккан адамдарды билдирет. Бирок кийин шайтан келет да алар ишенбесин, куткарылбасын деп жүрөктөрүнөн сөздү алып кетет деп жазылат. Асмандагы чымчыктар, канаттуулар жол боюна түшкөн үрөндү бат эле бир заматта канаттуулар келип алып жеп коюшу мүмкүн.
Бул дүйнөнүн үстүнөн үстөмдүк кылган шайтан дагы ар кандай тоскоолдуктарды жаратат, билесиздерби? Кудай бизди куткарып алайын деп өз иштерин кылат. Ал эми шайтан бизге куткарылбасын деп тоскоолдуктарды, кыйынчылыктарды жаратат. Кудайдын сөзүн түшүнгөнүбүз, кабыл алганыбыз биздин жүрөгүбүздө ошол сөз аткарылат. Эгерде ошол сөз биздин жүрөктөрүбүздөн орун албаса, башыбызда эле айланып жүрө бере турган болсо, анда ал сөз угуп куткарылып калбасын деп шайтан бат келет дагы ал сөздү дагы алып кетет. Куткарыла ала турган улуу сөздү дагы ал шайтан тартып алат. Адам эмне болуп жатканын өзү дагы түшүнбөй калат. Куткарылбасын деп жүрөктөрүнө сөздү алып кетет. Сөздү шайтанга алдырып жиберген адамдар дагы өтө көп кездешет. Угат, кайра эле унутуп калат. Угат, кайра эле унутуп калат. Улам шайтан анын сөзүн алып кете берет. Ошол сөздү, ошол шайтанга алдырып жибергенин түшүнгөн адам сергек болот дагы Кудайга кайрылып сыйынуу менен Кудайдын сөзүнө маани берип уга баштайт дагы, Кудай ага жардамын берет. 13-аятта таштак жерге түшкөн үрөндөр сөздү угуп, кубанып кабыл алган адамдарды билдирет. Бирок алардын тамыры жок болгондуктан убактылуу гана ишенип, сыноо убагында ишенимден четтеп кетишет. Таштак жерге түшкөн үрөндөр бир аз жакшыраак, бирок топурак өтө терең болбогондуктан таш жерге түшөт, таштак жерге. Ал жерде топурак өтө терең орун албагандыктан ал тамырын жерге түшүрөйүн, жиберейин дейт, бирок орун ала албайт. Убактылуу гана ишенип, сыноо убагында ишенимден четтеп кетет. Бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра эле унутуп калат. Убагында сөздү жакшы угат, куткарылдым деп ойлойт, бирок бир аз убакыттан кийин бардыгы бүтүп калат. Бир жака жоголуп кетет. Убактылуу гана ишенет. Куткарылгандан кийин дүйнөлүк досторунан бир аз алысташы керек. Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп жашашы керек. Машаякка ишенгендиги үчүн ар кандай кыйынчылыктар, куугунтуктар жаралышы мүмкүн, бирок ошого чыдабастан кайра эле бул дүйнөгө кайтып кетет. Ишенимден четтеп кетет. 14-аятта ал эми тикенектин арасына түшкөн үрөндөр сөздү угуп, бирок жемиш бербеген адамдарды билдирет. Алар нары басары менен түйшүккө батып, байлыкка азгырылып, жашоонун ыракатына берилип кетишет. Тикенектин арасына түшкөн үрөн тикенектин арасына түшөт. Бир аз ал жемиш берген, бир аз өскөн сыяктуудай билинет, көрүнөт, бирок тикенектер аны басып алат. Нары бери түйшүккө батып, байлыкка азгырылып, жашоонун ыракатына берилип кетет. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда албетте кайгы бар, ар кандай ойлор басат. Бирок бардык түйшүктөрүңдү Кудайга тапшыр деген сөз бар. Анткени ал силер үчүн кам көрөт. Кудай биздин жаныбызды эле куткарып албастан, бул дүйнөдө жашап жаткан учурда эмне жейбиз, эмне ичебиз, эмне кийебиз деп түйшүк тартпагыла. Анткени Кудай силерге эмнеге муктаж экениңерди жакшы билет. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле, ошондо мунун баарын силерге кошулуп берилет деп айтылат. Байлыкка ээ болгон учурда дагы Кудайга таянуу менен, кедей болгон учурда дагы, адам кедей болгон сайын Кудайдын сөзүнөн баш тарткан адамдар бар. Же болбосо
бай болгон учурда дагы Кудайдан баш тартат. Анткени Кудайга таянуунун ордуна байлыгына таянат. Кудай менен кубангандын ордуна байлыгы менен кубанат. Ошондуктан акыл сөздөрдө айтат: мени байда, жакырда кылба. Мен күндөлүк турмушта зарыл болгон нан менен гана мени камсыз кыл. Байлыкка болгон ачкөздүк, кумар түйүлүп күнөө туулат. Ал эми кылынган күнөө өлүмгө дуушар кылат. 1 Тимотей 6-бөлүмдө айтылат: бүт жамандыктын тамыры акча, жандуулук деп. Акчаны жакшы иштеп табат, бирок ошол акчаны дагы пайдалуу иштер үчүн ал колдонушу, сарпташы керек. Бирок акчага бүт жанын берип коет. Бүт жүрөгүн ошо акчага арнап коет. Акчага кызыгып, ишенимден дагы четтеп кетет. Акча деп. 3,5 жыл бою Ыйсанын артынан ээрчип, кереметтерди көргөн, үйрөнүүгө ээ болгон Жүйүт Искариот жыйынтыгында 30 күмүш тыйынга Ыйсаны сатып жиберет. Чыккынчылык кылат. Кандайча? Мына ушундай болот. Бир нече жыл бою жыйынга келет, Кудайдын сөзүн угат. Бул жашоонун түйшүгү байлык кумарларына батат, рахатка батат. Кудайдын берген кубанычына караганда бул дүйнөнүн рахатына ээ болот. Күнөөдөн жаралган рахатка байланып жашайт. Матай 13-бөлүмдө дагы окшош сөздөр жазылат. Жакшы жерге түшкөн үрөн сөздү угуп түшүнгөн адамды билдирет. Лука 8-бөлүм 15-аятта жакшы жерге түшкөн үрөндөр болсо, жакшы адамдарды билдирет. Ал сөздү угуп, жакшы таза жүрөктөрүн сактап, чыдамдуулук менен жемиш берет. Кандай кыйынчылык башына түшпөсүн, ал чыдамдуулук менен ишеними күндөн күнгө өсө берет, ишенимди сактайт. Ошондуктан ар бир уккан сөздү жакшылап, маани берип, ал сөздү жүрөгүнө сактап алышы керек. Чындыгында бекем ишене турган болсо, ал сөз адамдын жүрөгүнөн орун алат дагы, ал олку-солку болбойт. Куткарылган адамдар олку-солку болбошу керек. Кудай тарапты көздөй келип, кайрадан дүйнөгө кайтып кетпестен, ал жүрөгүндө чечкиндүү болбосо, олку-солку болот. Экинчи Корунтуктар 4-бөлүмдү чогуу ачабыз. Экинчи Корунтуктар 4-бөлүм. Экинчи Корунтуктар 4-бөлүм 3-аят. 3-аят. Экинчи Корунтуктар 4-бөлүм 3-аят. Биз жарыялаган жакшы кабар жабык болсо, ал өлүмгө бара жаткандар үчүн жабык. Кудайдын бейнеси болгон Машаяктын даңкын жарыялаган жакшы кабардын жарыгын көрүшпөсү үчүн бул дүйнөнүн төрөсү ишенбегендердин акылын караңгылатып койгон. 3-аятта жакшы кабар жабык болсо деген сөз эмнени билдирет? Жакшы кабар таркатылган учурда ар кандай тоскоолдуктар жаралат, жүрөгүндө дагы. Азыр Кореяда, North Korea, South Korea, Түндүк жана Түштүк Корея деп аташат. Түштүк Кореяда ушунчалык эркин жашоого ээбиз, жакшы жашайбыз. Түндүк Кореяда эмес, коммунисттик системада адамдарды кул кылып, адам укуктарын толугу менен бузат.
Андыктан ал жакта коммунисттик системасы орун алгандыктан адамдардын укуктары толугу менен бузулгандыктан алар эркиндик үнүн уга албайт. Ошондуктан Түштүк Кореядагы болгон телевиденияны Түндүк Кореяда көрсөтүшпөйт. Телевидение, радио, каналдарды дагы жаап коюшат. Башка нерселерди көрбөй тургандай кылып тоскоолдуктар жаралат. Ошондой эле шайтан дагы ишенбеген адамдардын жүрөктөрүн караңгылатып коет, баштарын айландырып коет. Кудайдын сөзүн же болбосо жакшы кабар бул дүйнөгө жарык жаратат, ошол жарыкты көрбөй тургандай кылып. Жакан 8-бөлүм 12-аятта Ыйса айтат: "Мен дүйнөнүн жарыгымын. Мени ээрчиген адам караңгыда жүрбөстөн өмүр жарыгына ээ болот. Мен дүйнөнүн жарыгымын, өмүр жарыгымын." Кудайга келген ар бир адам караңгыда жүрбөстөн өмүр жарыгына ээ болот. Өмүр жарыгы менин ичимде, жүрөгүмдө орун ала турган болсо, анда жакшы кабар жарыкты алып келет. Бирок шайтан жарык келбей турганда кылып бизге тоскоолдуктарды жаратат. Билесиздерби, шайтан шунчалык жакшы иштейт, ал жөн отурбайт. Бирок Кудай эмне үчүн шайтанды жөн коет? Адамдар Эйден багынан баштап эле бактын ортосуна өмүр дарагын жана жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарак өстүрүп чыгарган. Өмүр дарагын жей турган болсо ал жашаган болот. Жакшылык менен жамандыкты таанытып билдирген дарактан жей турган болсо ал өлөт. Кудай бир буйрук берген: жамандык менен жакшылыкты таанытып билдире турган жарактын жемишинен жебе, анткени даам таткан күнү өлүп каласың. Кудай дагы өзү кызык, ал даракты жаратпай эле койсо болот эле го. Анда эмне үчүн бактын так ортосуна ошол өмүр дарагын жана жамандык жакшылыкты таанытып билдирген даракты өстүрүп чыгарды эле? Кудай адамга түбөлүк өмүрдү берет, түбөлүк асман падышачылыкты берет. Жөн эле бербестен ал ошол сыноодон өтүшү керек. Ал сыноо өтө жөнөкөй эле, жебе деген. 10 осуятты карай турган болсок, кылба, аткарба деген 8 осуят жазылат. Ал эми аткар деген нерсе 2 нерсе. Эйден багындагы бир эле осуят бар эле: дарак ошол жемиштен жебе, анткени даам таткан күнү өлүп каласың. Жебе деген мыйзам бар эле, Кудайдын буйругу. Шайтан айтат: же, жок, өлбөйсүңөр, же. Кудайдын сөзүнө такыр эле карама каршы турган сөздү айтат. Кудай менен шайтандын ортосундагы сыноону адам жеңип чыгышы керек эле. Шайтандын сыноосун жеңип, Кудайга тил алчак болушу керек эле. Ал адамдын эркин тандоосу эле. Адам өзү тандоосун тандап алышы керек эле. Жеремия 21-бөлүмдө дагы эмне деп айтат? Мына силердин астыңарда өмүр жолун жана өлүмдүн жолун сунуш кылам. Өмүргө бара турган кенен жол бар, өлүмгө бара турган тар жол бар. Ой, кечиресиздер, тескерисинче, өлүмгө бара турган кенен жол, өмүргө бара турган тар жол. Адам бир тандоосун кылышы керек эле. 2 дарактын жемишини жегенге болбойт. Өмүр дарагынан дагы жакшылыкты менен жамандыкты таанытып билдире турган жемиштен дагы жегенге болбойт эле. Кудайдын сөзүнө баш ийбегендиги, Кудайдын сөзүнөн баш тарткандыгы.
Даам таткан күнү өлүп каласыңар деген сөздүн мааниси Кудай менен болгон байланыш, мамиле үзүлөт. Жыйынтыгында алар Эйден багынан кубаланып чыгарылган. Кубаланып чыгарылганы, бейиштен чыгарылганы. Ошол күндөн тарта бул дүйнөгө жазаланып жашаганы. Азыркы учурда деле ошондой. Кудайдын тарабына өтүшүбүз керек, же болбосо Кудайдын карама каршысында турган шайтандын тарабына. Ишенишибиз керек же ишенбешибиз керек. Кудай азыркы учурда айтат, куткарылууга ээ бол. Шайтан атат, жок, куткарылбагын. Жок, сен өлбөйсүң, эч нерсе болбойт. Кудай эч качан адамды зордоп, кыйнап куткарылууну бербейт. Адам баласы жок дегенде ушул нерсени өзү тандап, өз тандоосун кылышы керек. Чындык сөзүнө таянуу менен Кудай тарапка өтөбү, же болбосо ал чындык сөздөн баш тартабы. Түбөлүк тагдыры адам өзү чечет. Эгерде жакшы кабар жабылып кала турган болсо, анда бул жакшы кабар жарыгы дагы адамдардын жүрөгүнө жетпейт. Кээ бир адамдар сөздү жакшы угушат, угат, кайрадан угат. Бир нече уккандан кийин, меники эмес экен деп ал баш тартат, укпай коет. Биздин жыйында дагы өтө жакшы келген адамдар бар. Залдын так ортосуна отуруп угат. Анан бир нече күн өткөндөн кийин кайрадан жок болуп кетет. Көрүнбөй калат. Кийин сураштырып карасаң, болду, бүтүп калыптыр. Өтө таң калыштуу. Шайтан анын сөзүн дагы алып салат дагы, анан кийин дүйнөгө ээрчитип кетет. Жүрөктөрүбүздү тоскоолдуктарды жаратып, ошол өмүр жарыгына ээ болбой турганда кылып иштейт. Кудайдын өмүрүнө ээ болбой турганда кылып шайтан иштейт. Элестетели, адам бай болуп кетсин, бай да болушу мүмкүн. Айып китеби 21 бөлүмдө эмне үчүн мыйзамсыздар жакшы жашап каарылыкка жетишет, алардын балдарын жайытка чыгаргандай чыгарышат, ырдашат, көңүл ачышат. Бирок күндөрүн бактылуу өткөрүшөт дагы, өлгөндөр жаткан жайга көз ирмемде киришет. Жакшы байлыкта жашашат, бирок өлгөндөн кийин тозокко барышат. Андай адамдар өтө көп. Ошондуктан бай адамдын бейишке кирүүсүнө караганда ийненин көзүнөн төөнүн өтүүсү оңоюраак деп айткан. Бай адамдар Кудайга кайрылып келүүсү өтө кыйын, анткени бул көзгө көрүнгөн байлык, бийликке ээ болуу менен жашашат. Денеси канааттандырууга ээ болгондуктан ал Кудайдын сөзү жөнүндө ойлонбостон өмүрүнүн аягына чейин ошол байлыгына таянуу менен жашашат. Күндөрүн бактылуу өткөрүшөт, бирок тозокко барышат. Лука 16 бөлүмдө бай адам жакшы кийинип, күн сайын ичип жеп, көңүлүн ачып жашайт. Өлгөндө дагы аны жакшы кылып бул дүйнөдөн аны узатышы мүмкүн. Өлгөндөн кийин аны акыркы сапарга узатуу аз эми дагы өтө жакшы өтүшү мүмкүн, бай болгондуктан. Бирок анын өлгөндөн кийинки жашоосу эмне болуп бүтөт? Ыйык жазуу бул тамаша эмес. Адамдар ойлошот, бул дүйнө өтө кызык. Анан биз бул дүйнөдөн кийин бизди эмне күтүп турмак эле деп. Эртеңки күн менен мактанба, анткени эртеңки күн сага эмне алып келерин билбейсиң. Ден соолугу чың адам деле өмүрүнүн аягына чейин ден соолугу чың болуп жашай береби?
биринчиден жанынын куткарылышын ойлоп чечип, андан кийинки жашоосу менен жашашы керек. Анткени качан биз Кудайдын астына келерибизди билбейбиз. Лука 12-бөлүмдө ушул түнү жаның алынат. Анда сен жийип койгондоруң кимге калат? Бүгүн дагы Кудай бизди өзүнө чакырып алышы мүмкүн. Акылсыз адам, ойлонуп көр. Ошондуктан Кудайдын сөзүн уккан адамдар дагы ушундай адамдар болушу мүмкүн. Кудайдын сөзүн бир дагы жолу жакшылап укпастан өлүмгө дуушар болгон адамдар дагы кездешет. Бирок мүмкүнчүлүк бар болгон учурда көп жолу уккан адамдар да бар. Азыр деген сөздү уга турган ыкмалар өтө көп. Интернет аркылуу, радио, телевидение аркылуу, китеп аркылуу, конференциядагы чогулган сайын көптөгөн адамдар сөз угушат. Кандай болуп келбеген учурда дагы конференциядагы мүмкүнчүлүк кайрадан келбей турган мүмкүнчүлүк болот. Бирок адамдар кыйнап аларды сурансаң, макулдаштырып, андан кийин ээрчитип келсең, конференцияга келет, анан макул, мейли, угуп көрөйүн деп угат. Бирок анын жүрөгү, ою такыр эле башка жакта, батыраак бүтсө экен деп улам саатты карайт. Эми 3 түндү кантип мен өткөрөм бул жерден? Конференцияда келгениге ал чоң мүмкүнчүлүк, бирок адам ал мүмкүнчүлүк кайрадан келбей калышын дагы билбей туруп ошол сөздөрдү сүйлөйт. Балким ал адам үчүн акыркы мүмкүнчүлүк болуп калышы мүмкүн. Еврейлерге 2-бөлүмдү кайрадан ачабыз. Еврейлерге 2-бөлүм. 2-бөлүм 2-аят. Эгерде периштелер аркылуу жарыяланган сөз милдеттендирүүчү сөз болгон болсо, ар бир күнөө тил албастык тиешелүү жазасын алган болсо. Бул сөздөр периштелер аркылуу жарыяланган сөз. Байыркы келишимде Израиль элине берилген сөз жөнүндө жазылган. Муса аркылуу берилген сөз. Периштелер аркылуу жарыяланган сөз милдеттендирүүчү сөз болгон болсо, мыйзам эмнеге үйрөткөн? Тил алган болсо бата, тил албаган болсо анда жазага тартылып өлүмгө дуушар болот деген. Ар бир күнөө тил албастык тиешелүү жазасын алган болсо. Байыркы келишимдеги жазылган Израиль элинин тарыхын карап көрө турган болсок, адам атадан баштап, адам тил албагандыгы үчүн өлөсүң деп Кудайдын сөзү айтылган. Анын денеси өлбөстөн 930 жыл жашаган. Ал эми анын жаны өлгөн болгон. Кудай менен болгон мамилеси үзүлүп калгандыктан алар өзүнүн уят денесин көргөндөн кийин анжыр дарагынан кийим жасап кийишет. Андан кийин алардын балдары көбөйгөндөн көбөйүп, Эден багынан чыгарылгандан кийин жашашат да Кудай кайрадан күнөө толгондугу үчүн топон суу менен аларды жазалайт. Топон суудан кийин пайда болгон адамдар Арарат тоосунан түшкөндөн кийин Шинар жерине келип, анан кийин отурукташат дагы. Ал жерде чогулуп алышып эмне кылышат? Жок, бири-бирибизден ажырабайлы. Бүт жер жүзүнө тарап кетпешибиз үчүн эми өзүбүзгө шаар жана асман тиреген мунара куралы дагы атыбызды чыгаралы дешет. Кудайга каршы чыгышат. Кудайдын
ысымын чыгаралы дегендин ордуна өзүбүзгө шаар тургузуп атыбызды чыгаралы дешет. Азыркы учурда карасак 21-кылымдын илими ушунчалык өмүр, ушунчалык өсүп турган учуру, өркүндөп жаткан учуру. Кудай жок болгон күндө деле биз ушунчалык жакшы жашоо менен жашай алабыз. Кудай жок болгон күндө деле биз баардыгын аткара алабыз деп адамдар айтышат. Азыр илим ушунчалык өнүгүп жаткандыктан, адамдардын билими, оюн зоок, баардык нерсе ушунчалык өнүгүп жаткандыктан, асманга чейин жете турган имараттарды тургузуп жатышат. Биздин мамлекетте дагы Лотте Тауэр деп, Лотте башнясы, мунарасы деп атылган эң бийик имарат бар. Анын чокусуна дагы мен чыгып көргөнмүн. 110 этажбы же 120 кабатпы. Мындан дагы бийик мунараны тургузабыз деген пландары бар. Дүйнө жүзү боюнча эң бийик мунара азыркы учурда имарат Дубайда жайгашкан. Деңиздин үстүнөн чыгарган. Кудай бирок баардык имараттарды дагы солкулдатып салам дейт, талкалап салам. Өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Же бул дүйнөдө узак жашайбыз деп ойлойсуңарбы? Кудай ошого жол береби? Кудай жакшы жашагыла, бай болгула деп бизди бул дүйнөгө калтырды беле? Кечөөнү телевизорду карасам, бул жаратылыш, биз жашап жаткан дүйнө өзүнөн өзү эле талкаланат. Ядролук согуш болбосо деле өзүнөн өзү талкаланып жок болгонго бара жатат. Бирок Кудай ага дагы жеткирбестен от менен жок кылат. Же силердин оюңар боюнча бул дүйнөдө жакшы жашоо келет деп үмүттөнөсүңөрбү? Коронавирус пандемиясы, коронавирустан да коркунучтуу, жугуштуу оорулар дагы келиши мүмкүн. Бул дүйнөгө берилип жашабаңыздар. Анткени бул дүйнөнүн келечеги жок. Бул дүйнөдөн үмүтүбүздү үзүшүбүз керекпиз. Анткени мындан дагы жакшы жашоо келбейт. Азыркы болуп аткан нерсесин баардыгы бул алдамчылык. Израиль эли Кудайдын сөзүнө тил албагандыгы үчүн канчалаган жазага тартылышты эле. Кудайдын сөзүнөн мыйзамынан баш тартышып, алар буркандарга табышып, тил албастыктан, андан кийин Кудай аларга жазаларды берет дагы. 70 жыл Вавилон, Медос, Персия, Греция, Рим жана улуу державалардын колониялары 600 жылдан кийин аларды өз колуна алат. Израиль эли эмне үчүн ушунчалык жазага тартылышты эле? Анткени Кудайдын сөзүнө, мыйзамына баш ийбегендиги үчүн жыйынтыгында Сулайман тургузган ибадатканада да Кудай өрттөп салган эле. Иерусалимдеги Хизкия падышасын өлтүрөт. Падыша өлгөнгө чейин анын балдарын биринчиден өлтүрөт. Анын көзүн алат дагы, андан кийин Вавилонго аны эриштеп алып кетишет дагы, ошол жерден өлтүрүлөт. Израиль эли болсо 70 жыл бою ушунчалык башка улуу державалардын кол алдында колонияда жашашат. Эмне үчүн? Кудайдын сөзүнөн баш тарткандыгы үчүн алган жазасы. Ошентип айтып жатып, эгерде ушундай улуу куткарылууну барк албай койсок, анда биз жазадан кантип качып кутулабыз? Эгерде деген сөз кошулушу керек эле. Еврейлерге 10-бөлүмдө дагы жазылат. Эгерде Кудайдын уулун жана
келишимди бекиткен канды тебелеп тепсеген болсо, анда канчалык оор жазага тартылат деп ойлойсуңар? Кудайдын сөзүнөн баш тарткан адамдар Израиль эли үчүн ушунчалык жаза берилди эле. Эгерде эми биз Кудайдын ушунчалык улуу куткарылуусун барк албай койсок, кантип анда бизди мындан дагы чоң жаза күтүп турат? Жөн эле улуу күнөө эмес, улуу куткарылуу деп айтышыбыз керекпиз. Буну кантип биз сүрөттөшүбүз керекпиз? Кудайдын аткарган ишинен эң чоң иши бул куткарылуу. Бул асман менен жерди жаратканыбы? Асман менен жерди жаратуу эле. Асман менен жерди, космосту жаратты. Азыркы учурга чейин Кудай өзү башкарып келет. Анын бардыгын Кудай өзүнүн күчү менен, сөзү менен жараткан. Сөзү менен башкарып келет. Бирок биздин жандарыбызды куткарып алыш үчүн Кудайдын сөзү менен гана аткарылууга мүмкүн эмес иш элек. Кудай асман менен жерди сөз менен жаратты элек. Сөз менен жараткан асман менен жерди башкарып келгенине дагы биз ишенебиз, билебиз. Кудайдын мыйзамы боюнча. Забыр 118 Забыр 89 аятта сенин сөзүң асманда түбөлүк орногон. 118 Забыр 91 аятта азыркы убакка чейин сенин мыйзамдарың боюнча турат. Бардыгы сага кызмат кылат. Бардык жаратылган жаратылыш Кудайдын сөзүнө баш ийип келет. Кудайга баш ийип, Кудайга кызмат кылат. Бирок бизди куткарып ала турган иш Кудайдын сөзү менен гана мүмкүн эмес эле. Эмне үчүн? Кудайдын сөзү боюнча, ооба, сенде күнөө бар, бирок күнөө үчүн сени куткарам, кечирем дей турган болсо, анда Кудайдын адилети жок болуп кете турган болот. Кудайда дайыма эки нерсе болот: адилет менен сүйүү. Адилет деген күнөө үчүн кун төлөнүшү керек. Ал эми сүйүү, адилет менен сүйүү экөө бири-бирине каршы чыга турган болсо, анда эмне болот? Кудай бизди сүйөт. Бирок бизде эч кандай шарты жок эле, куткара бербейт. Күнөө үчүн жаза өлүм болгондуктан. Күнөө кетирген күнөөкөр өлбөгөн болсо, анда күнөөсүз жан өлүшү керек. Мына ушул Кудайдын адилети болуп саналат. Кудайдын мыйзамы болуп саналат. Күнөө үчүн жаза өлүм. Эми ошол күнөө үчүн жазаны биз ала турган болсок, анда бардыгыбыз тозокко бара турган болмокпуз. Күйүп турган көлгө бармакпыз. Бирок Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Кандайча? Курмандык козусу катары берди. Кудайдын курмандык козусу катары келип, бул дүйнөгө келип, күнөөсүз Машаяк күнөөкөрлөр үчүн өлүм жазасына тартылды. Айкаш-чыгачка кадалуу менен биз үчүн жанын берип өлдү. Күнөөсүз Машаяк өз канын төктү. Торпоктордун күнөөсү менен эмес, өзүнүн ыйык каны аркылуу. Кудай дагы мындан ары улуу ишти аткара албайт. Иш аткаруунун дагы кереги жок. Анткени биз ээ болгон куткарылуу ушунчалык улуу экендигин билесиздерби? Же болбогон да куткарылуу деп айтасыңарбы? Мен мурун бир шаарга барып куткарылуу сөзүн айтып жаттым эле. Анан бир диакон, аксакал киши барат. Адамдардын баары куткарылууга ээ болуп, ушунчалык кубанып жаткан учурда бир башка жыйындан келген аксакал киши келип анан кийин айтат: мага сүйлөшүп жатып, болбогон бир куткарылууну кантип айтып жатасың? Мен ага кайрылып сурадым: эмне, болбогон бир куткарылуу деп айтасызбы десем, өзү дагы ката сүйлөп алганын мойнуна алып, андан кийин: ооба, кечирип коесуз, мен туура эмес сүйлөп алдым дейт. Болбогон бир куткарылуу эмес, адам
Ал канча жыйын тургузган күндө дагы куткарылуу жөнүндө билбегендиктен ушунчалык улуу куткарылуу дүйнө жүзүн башкарган Кудай анын күчү менен дагы сөзү менен дагы мүмкүн эмес болгон бир гана жалгыз уулу аркылуу куткарылуу иши аткарыла турган болгон күнөөсүз Машаяк бул дүйнөгө келет да ыйык канын төгүү менен биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын өз мойнуна алып иш аткарган болсо ал улуу куткарылуу болбойбу? Тозоктун түпкүрүнө бара жаткан күнөөкөрдү куткарып алып, кан төгүп, бейишке бара турган адам кылып аткарган болсо, ошону элестетип көрдүңүздөр беле, ойлонуп көрдүңүздөр беле? Бул дүйнөдөгү эң чоң бай адам бардык байлыгын сатып, бир адамдын жанын куткара алабы? Же өлүп бара жаткан орлуу адамды, анын өлүп бара жаткан адам айыгып ордуна тура турган болсо, ал чоң ырайым болуп саналат. Бирок Кудайдын ырайымы менен ал бай адам аткарган ырайым менен салыштырууга мүмкүн эмес, мүмкүнбү? Кудай өзүнүн жалгыз уулун жиберип, бул дүйнөгө жиберген эле. Кудай Ыйса Машаяк айкашыгачка кадалганда айтат: Кудайым ай, мени эмнеге жалгыз калтырдың? 3 саат бою асман караңгы болуп турду. Күн дагы өз жарыгын жоготту. Күн дагы ордунан солкулдады. Асман дагы, жер дагы ыйлады. Кудай Машаякты калтырып койду. Эмне үчүн аны жалгыз калтырды? Бизди куткарып алыш үчүн. Эми кантип ошол куткарылууну биз барк албай кое алабыз? Ушунчалык улуу куткарылууну барк албай койсок, маани бербей койсок, кайдыгер карап кое турган болсок, анда биз кантип оор жазадан качып кутула алабыз? Ушул улуу куткарылуудан баш тарта турган болсок, Эйсап ал туңгуч батага ээ эле. Бирок ал курсак ачкан учурунда, Жакып тамак жасап жаткан учурда бир чөйчөк тамак сурайт. Жакып ал кичүүсү эле. Байке дейт. Байке деле эмес, бир нече мүнөт гана айырмасы бар, экөө эгиз болгондуктан. Мен тамак жасап жаткан учурда ошол туңгуштугуңду мага сатып жибер. Мен азыр курсагым ачып жатат. Эми мен үчүн ошол туңгуштук кандай батага алып келет эле? Мааниси барбы деп. Еврейлерге 12-бөлүмдө жазылат. Тамак үчүн өзүнүн туңгуштугун сатып жиберген Эйсапка окшогон бузулган кудайсыз адам болбошу үчүн сабак алгыла. Сак болгула. Азыр дагы ошондой адамдар бар. Дененин көзүнө көрүнгөн денелик иштер үчүн гана берилип жашашат. Израиль эли эмне үчүн ушунчалык жазага тартылышкан эле? 600 жыл бою башка державалардын колониясында жашап жаткан Израиль эли эми өздөрүнүн ошол державалардан куткарып ала турган өз мамлекетине кайтарып жакшы жашоону алып келе турган Машаякты гана күтүшкөн эле. Израиль элин өз жерине кайтарып келе турган Машаякты гана күтүп келишкен. Ыйык жазууда айтылат, Израиль эли кайрадан өз жерине кайтып келе тургандыгы жөнүндө. Израиль эли кайрадан орной тургандыгы жөнүндө ыйык жазууда жазылган. Бирок 1948 жылы 14 майда Израиль эли өз ордуна келди го.
Бирок азыр дагы толугу менен кайтып келе алган жок. Кудай бизге азыр дагы мүмкүнчүлүктөрдү берип жатат. Куткарылган адамдар, Израиль эли эмне үчүн Ыйса Машаяктан баш тартты эле? Анткени алар денедеги болгон көйгөйлөрдү чечиш үчүн гана, кыйынчылыктардан куткарылыш үчүн гана Машаякты суранышкан. Азыркы учурда да жыйындарда элдер эмне деп сыйынышат? Кудай, менин балам жакшы университетке кире ала тургандай кылып жардам бере көр. Кудай, менин күйөөм жакшы жумушка орной тургандай кылып жардамыңды бере көр. Ооба, Кудай бизге бере көр деп сыйынышат. Мурунку учурда Будданын астына келип адамдар бата сурагандай эле, же Буддадан бир аз жакшыраак Кудай деп азыр сыйынышабы? Же адамдардын ичинен бирөө куткарылууга ээ боло тургандай кылып жардам бер деп суранышабы? Жок. Анткени азыркы жыйындарда эмне деп үйрөтүшөт? Жыйынга келген күндөн баштап сен тандалып алынган адамсың. Кудай сени өзү чакырып алган деп. Ыйык жазууда ошондой сөз барбы? Ыйса Машаяк ыйык жазууда айтат: силерге чындыкты айтып коеюн, кимде ким жогорудан төрөлбөсө, Кудайдын падышачылыгын көрбөйт. Көрбөсө, анда кантип асман падышачылыгына кире алмак эле? Өтө өкүнүчтүү. Ошондуктан ушунчалык улуу куткарылууну барк албасак, биринчиден адам ишенбегендиктен барк албайт. Анда кандайча бул оор жазадан кутулуп, адам качып кутула алат? Кантип Кудайдын сотунан адам качып кутула алат? Андан сырткары, куткарылдым деген адам кантип ушунчалык улуу ырайым экендигин түшүнбөй кое алсын? Ошондуктан куткарылган күндө дагы ага дагы деле маани бербеген адамдар бар. Мен бекер алгандыктан Теңирдин мага кылган баардык жакшылыгын кантип актайм? 100 жолу өлгөн күндө дагы биз Кудайдын ырайымын актай албайбыз. 100 жолу өлбөсөк дагы бир жолу Кудай үчүн жашап көрсөк болот го. Жаны да каалабайсыңарбы? Кудай мени сактап куткарып алыш үчүн өлгөнгө чейин барды эле. Мен эми Кудай үчүн бир жолу жашап көрсөм болбойбу? Чынында эле Кудайдын ырайымына ээ болгон адамбызбы же жокпу? Куткарылган адам сөзсүз түрдө тил алчаак жашоо менен жашашы керек. Анткени Теңир мен үчүн өлгөн болсо, анда мен дагы Теңир үчүн жашап дагы өлгөнгө чейин дагы даяр болушум керекмин. Же туура эмеспи? Элчи Павыл жакшы кабарды таркатыш үчүн өзүнүн жашоосун дагы, өзүнүн өмүрүн дагы аяган эмес. Ал жада калса 100 жолу өлгөнгө дагы даяр эле. Петр дагы элчилердин баардыгы жакшы кабарды таркатып жүрүп, айкаш-чыгачка каадалып өлтүрүлүшкөн, куугунтук алынып өлтүрүлүшкөн. Бирок азыркы учурдагы адамдар эмне үчүн ушунчалык коркок? Кудайдын бизге берген ырайымы ушунчалык улуу экендигин адамдар билбегендиктен, түшүнбөгөндүктөн. Кудайдын сүйүүсүн биз баардыгын актай албасак дагы, жок дегенде аракет кылып жашасак болот го. Биз эми Кудайдын кулдарыбыз, Кудайга таандык адамдарбыз. Жашасак Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк Теңир үчүн өлөбүз. Ошондуктан жашасак да өлсөк дагы Теңирдикибиз. Ошол туура болуп саналат. Же болбосо адамдар Кудай үчүн жашаганга да каалоосу жок болсо, анда ал Кудайдын улуу куткарылуусун барк албастан Кудайдын сөзүнөн баш тарткан адам. Ата-энеси үчүн ушунчалык ырайымга ээ болгон адам, аны төрөп, аны өстүрүп, чоңойткон ырайымы канчалык чоң. Ата-энесинин ырайымын ал
балалуу болгондо түшүнөт. Ата энесинин дагы ырайымын түшүнө биле албаган адам Кудайдын ырайымын кантип түшүнүп, кантип аны актай алат? Биз мындан ары канча жыл жашаарыбызды эч ким билбейт. Бирок ошол жашообузда өзүбүз үчүн эмес, Кудайдын бизге берген ырайымына ээ болуп, актап жашай алсак болобу? Же аны да каалабайсыңарбы? Эгерде каалабасаңыздар, анда Кудайдын ушунчалык улуу куткарылуусунан, ырайымынан баш тарткан болосуздар. Биздин куткарылуубуз канчалык баалуу экендигин түшүнүп билген болсок, башка адамдардын дагы куткарылуусу ушунчалык баалуу экендигин биз түшүнө билишибиз керекпиз. Жакында билесиздер, Кореяда ушунчалык топон суу болгон эле көптөгөн кыйынчылыктарга ээ болду. Ошол өлүп бара жаткан адамдарды ушунчалык сактап калыш үчүн адамдар аракетин жумшашкан эле. Жыйынтыгында көптөгөн адамдарды сактап калышты. Пожарный адамдар күйүп турган өрткө дагы карабастан, өзүнүн жанын аябастан адамдарды сактап калганга адамдарды сакташат. Америкада теракт болгон учурда канча 3000ден ашык адамдар өлүмгө дуушар болушту эле. Ошолордун ичинен өрт өчүрүүчү адамдар дагы, пожарный адамдар дагы өлүмгө дуушар болушкан. Эмне үчүн? Анткени өрткө карабастан, өзүнүн жанын аябастан адамдарды сактап калыш үчүн барган элек. Мисалы үчүн, бир адамды өрттөн даже сактап калган учурда бүт мамлекет аны мактап, ага сыйлык беришет. Биз түбөлүк тозокко бара жаткан адамдарды сактап кала турган болсок, куткарып ала турган болсок, биздин айлана чөйрөбүздө адамдар өтө көп го. Биздин туугандарыбыз, жакындарыбыз, досторубуз, тааныштарыбыз. Ал адамдардын куткарылышы үчүн Кудай 1000 жылды бир күн катары, бир күндү 1000 жыл катары күтүп, чыдамдуу болуп күтүп турат. Биз эми кантип ал адамдардан баш тартабыз? Конференция учурунда бардыгыбыз бир жүрөктө, бир ой менен куткарылган адамдар кызмат өтүп жаткандарын көрдүңүздөр го. Эмне үчүн? Менин куткарылуум канчалык баалуу болгон болсо, башка адамдардын куткарылышы дагы ушунчалык маанилүү экендигин биз жакшы билишибиз керекпиз. Эгерде буудайдын даны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөө бойдон калат. Эгерде өлө турган болсо, көп түшүм берет. Ыйса Машаяк дагы ошол бир дан катары бул дүйнөгө келип өз жанын берген. Биздин аракетибиз жок, курмандыгыбыз жок. Кантип башка адамдар куткарылууга ээ болот? Мен өзүмдүн убактымды, акчамды, бардык нерсемди, байлыгымды жада калса, өзүмдүн өмүрүмдү дагы бир адамды куткарып ала турган болсок, ал чоң ырайым, чоң нерсе болуп саналат. Матай 16-26 аятта жазылгандай, бир адамдын жанынын куткарылышы бул дүйнөдөн дагы артык деп. Эмне үчүн? Биз өзүбүздүн куткарылуубузду өзүбүз жөнүндө жакшы ойлойбуз дагы, анан башка адамдардын жаны жөнүндө куткарылуусун ойлобойбуз. Баа бербейбиз. Биз чынында улуу Кудайдын куткарылуу белегине ээ болгон болсок, анда мындан аркы жашообузду Кудайдын эрки боюнча жашап, ушунчалык улуу куткарылууну туура түшүнүп, башка адамдарга дагы жеткиргенге аракет кылышыбыз керекпиз. Сиздер уккан сөздөрдү жөн эле агызып жибербестен, тайып кетпеш үчүн, куткарыла элек адамдар дагы да кайрадан кайталап сөздү угуңуздар. Анткени ишенимизде бекем болушубуз керекпиз. Куткарылган адамдар дагы биздин жашообузда, биздин оюбузда ушул ырайымды барктабай койбостон,
улуу куткарылууга ээ болгон болсок, мен эми кандайча жашоо менен жашашым керек, ой жүгүртүшүбүз керек, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз Кудайдан алыстап, күнөөгө баткан учурубузда, мыйзамсыздыктарыбыздын негизинде Кудай сизге душман болуп жашаган учурда Ыйса Машаяк биз үчүн бул дүйнөгө келип, айкаш жыгачка кадалып, биздин кетирген күнөөлөрүбүз үчүн биздин эмгегибиз эмес, өз ырайымыбыз менен күнөөлөрүбүздүн баардыгын кечирип, улуу куткарылууга жеткендигибиз үчүн сизге баардык даңктоолорду, мактоолорду арнайбыз. Эми сиз бизге кылган баардык жакшылыктарды кантип актай тургандыгыбыз жөнүндө ой жүгүртүп, мындан аркы жашообузда бир гана сиздин эркиңиз үчүн жашай тургандай кылып, дагы да куткарыла элек көптөгөн аянычтуу күнөөкөрлөргө сиздин жакшы кабар сөзүңүздү жеткирүү менен сизге кубанычты тартуулай тургандай бололу. Мындан аркы жашообузду кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында татыктуу адамдар катары жолуктура ала тургандай кылып, бизди өзүңүз жетектеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.